Бизге келген суроолордун дагы бирөөсү салттуу камсыздандыруу менен такафулдун айырмасы эмне деген суроолор көп келет. Айырмасы өтө чоң. Салттуу камсыздандыруунун негизи алар ошол болуп аткан иш-чара клиент менен мамлекеттин ортосундагы камсыздандыруунун ортосунда болуп аткан иш-чара бул соода болуп эсептелет. Алар ошол кардар барат дагы мамлекеттик камсыздандыруудан полис сатып алат. Бул ошол сатып алган полиси ээ болот. Ошон үчүн бул сатып алган нерсе сооданын өкүмдөрү жүрөт. Ушул соодага келгенде рыба деген маселе, гараар деген маселе, кумар деген маселелер келип чыгат дагы шариятка туура келбей калат. Ошон үчүн биз азыркы такафулда болсо муну таптакыр муну өзгөртүп салган. Бул берилип аткан нерсе клиент келип камсыздандырууга келгенде бул соода эмес. Сатып албайт полисти. Бул ошол акчасыны камсыздандырууга кайрымдуулук катары гана берет. Кайрымдуулук катары бергенден кийин бул соода болбойт. Соода болбогондон кийин бул жерде баягы шариятка туура келбеген тыюу салынган нерселер табылбайт. Мисалы, соода болгондо ал карыз болот, соода болот, соода болгондон кийин үстүнө алса рыба болот, рыбал фазыл болот. Эгер карыз болсо, карыздын үстүнө алган болсо, карыз насыя болот, рыба насыя болуп калат. Ушундай шариятка туура келбеген иште тыюу салынган терминдер келип чыгат. Ошоның үчүн биз бул жерде эмне дейбиз? Бул такафул, бул камсыздандыруу, бул жөнөкөй эле кайрымдуулук, бул табарру, актуу табарру, бул соода эмес. Ошон үчүн бул жердеги рыба деген маселе жок. Мисалы, эгерде соода болгондон кийин рыба жок, рыбал фазыл да жок, рыбан насыя да жок. Рыбанын эки түрү бар. Сүткорлук проценттин эки түрү бар. Биринчиси рыбал карыз деп айтылат. Карыз берип үстүнө пайда көрүү. Бул жерде ал маселе жок, себеби соода болгон жок. Ошондой эле рыбал фазыл да жок, себеби бул жерде товар сатып алган жок, окшош товарлар сатып алган жок. Ошон үчүн шариаттын көрсөткөн көрсөтмөлөрү бетте тыюу салынган нерселер жок болгондуктан уламалар такафулду жайыздеген. Ошон үчүн такафул бүгүнкү күндө шариаттын негизинде жолу менен болуп аткан камсыздандыруу болуп эсептелет.